بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Hatim rahmetullahi aleyhi'ge kebir adamlar mınday sura uzatıştı. Alama banayta amalak. Siz özüңүздүн kılıp жаткан амалдарыңызды, жашоо тартибиңизди кайсыл нерсеге негиздегенсиз? Эмненин негизинде сиз жашооңузда ушундай жакшы амалдуу, мөмөлүү жашоо болуп жатат? Кайсыл нерсеге таянып жашооңузду өткүзүп жатасыз деп суроо менен кайрылышты. Хатим рахматуллахи алейхи айтты: "Ала арбаин." Мен 4 нерсеге жашоомду негиздегем дейт. Биринчиси: "Анни алимту анна ли ризкан ла южавизни ила гайри, кама ла южавизу ризку ахадин ила ахадин фавасикту бихи." Мен билдим дейт. Чындыгында мага таандык рызкы бар. Ал мага бөлүнгөн рызкы менден башка бирөөгө өтүп кетпейт. Кандай эле дүйнө жүзүндөгү ар бир адамдын рызкысы башка бирөөгө өтүп кетпеген сыяктуу, мага дагы байланыштуу Аллах тараптан белгиленген өзүмдүн рызкым бар. Башка бирөөгө өтүп кетпейт. Ошого мен бекем ишенип, рызкы маселесинде жүрөгүмдү тынч койдум дейт. Экинчиси: "Алимту анна алайя фардан ла юаддихи гайри." Мен билдим, чындыгында менин жоопкерчилигимде, өзүмдүн мойнумда ушундай бир фарз, милдеттүү болгон амалдар бар. Мойнумда бир канча милдеттерим бар. Эч бир башка бирөөсү аны мен тараптан аткарып бербейт. Ошону билдим да, мен фа ана машгулун бихи, ошол милдеттерди аткаруу менен алектендим дейт. Намазды бирөө сиз тараптан окуп бере албайт экен. Орозону бирөө сиз тараптан кармап бере албайт экен. Ата-энеңиздин ак бата дуасыны сиз тараптан башка бирөө алып бере албайт экен. Балдарыңыз алдындагы милдетти, аял, кошуна, мамлекет, өкмөт, Аллахтын алдындагы милдеттерди сизден башка бирөөсү сиздин атыңыздан өтүп бере албайт экен. Мына ошону билдим да дейт, өзүм ошого аракет кыла баштадым дейт. Үчүнчүсү: "Алимту анна Rabbi ярани кулла вактин." Мен билдим, чындыгында менин Раббым, мени жараткан зат Аллах, ар бир убакытта, ар бир жерде мени толук көрүп турат экендигини билдим. Ошондуктан мен Аллахтан уялууну тандадым. Алладан уялдым. Ар бир жерде Аллах субханаху ва таала көрүп турарыны билдим дейт. Аллах субханаху ва таала ушундай көрүүчү, билүүчү зат, урматтуу туугандар. Акыйда китептеринде келет, жузият ва куллиятты Аллах таала бирдей көрөт, бирдей билет. Куллият дегени мисалы толугу менен алганда, жузият деген анын бөлүктөрүн дагы. Мисалы биз карасак, бул мечиттин сырткы сулуулугун, сырткы көрүнүшүн көрүп жаткан болсок, бири-бирибиздин сырткы жүзүбүздү, сырткы көрүнүшүбүздү көрүп жаткан болсок, Аллах таала ар бир нерсенин сыртындагы жана ал канча майда бөлүктөрдөн куралган, ошонун бардыгына чейин көрүп турат. Ал эле эмес, балким Куранда бидати судур, жүрөктөгү турган сырларга чейин, жүрөктө эмне ойлор жүрүп жатат, кандай ниеттер болуп жатат, ошого чейин Аллах таала билет экен да. Алла көрүп турат экендигини билгенден кийин Аллах тааладан мен уялууну тандадым. Каякта болбосун, Алла көрүп турат деп Аллахтан уялдым дейт. Төртүнчүсү: "Алимту анна ли ажалан юбадируни фа ана убадируху." Мен билдим дейт, мага таандык бир ажал бар. Белгиленген бир убакыт бар, дүйнөдөн кетүүмө, өлүмдүн келүүсүнө, жашоонун, сыноонун бүтүүсүнө. Ал мага юбадируни, мага шашылып, мени менен озушуп келе жатканын билдим. Андыктан мен ага караганда озо баштадым. Мындайча айтканда, жакшы амалдар менен жашоомду кооздоп, жашоомду үнөмдөп, жашоомду туура пайдалана баштадым, ажал келип калганга чейин деп айткан экен да.